Текебаев судья күбөлөрдү суроодо тоскоолдук кылууда. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен мурдагы министр жана экс-элчи Дүйшөнкул Чотоновдун сотунда судья менен пикири келишпестик жаралды. Отурум баштале элек жатып судья Айнура Сатарова тыныгуу жарыялап залдан чыгып кетти. Маселе күбөлөрдү суракка алууга байланыштуу чыкты. Текебаевдин айтымында судья Сатарова Чотонов тууралуу көрсөтмө бериш үчүн атайын оштон учуп келип, кечинде кайра уча турган ИИМдин мурдагы полковниги Азат Бектемировду биринчи суроо тууралуу сунушту укпай койду. Судьянын бул кадамын мен адепсиздик жана кара ниеттик менен тоскоолдук кылуу деп баалайм. Муну түшүнүп болбойт. 18 адам мурунда келген, күн сайын келип жатат. Алардын арасында жумушунан суранып келгендери да бар. Оштон маанилүү күбө сот болуп жатканын угуп, өз эсебинен учуп келди. Ал кетип калсачы, деди саясатчы. Текебаев менен Чотонов орусиялык жаран Леонид Маевскийден пара алды деген көрсөтмөнүн негизинде 2017-жылы ар бири 8 жылдан түрмөгө кесилген. Айыптоочу тарап окуя 2010-жылдын 13-майында Бишкекте болгонун жүйө келтирген. Сот жараянын эки саясатчы ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаевдин бийлигинин куугунтугу катары баалаган. Жогорку сот быйыл 21 августта ишти жаңачылган жагдайларга байланыштуу карап, мурдагы чечимдердин баарын жокко чыгарган жана Текебаев менен Чотоновду сот залынан бошоткон. Иш Бишкектин 1-май райондук сотунда кайра каралууда. Судья Сатарова отурум башталганда соттун катышуучуларын тартипке чакырып, кирип чыгууга уруксат жок экенин айтты. Ал эми күбөлөрдү суракка алуу тартиби сотто түзүлгөн тизме боюнча жүрөрүн билдирди. Танапис 20 мүнөт созулгандан кийин сот отуруму кайра уланды. Оштон келген күбө ИИМдин мурдагы полковниги Азат Бектемиров 2010-жылы 13-майда Чотонов Ошко тик учак менен учуп барганын айтып берди. Атамбаевдин жактоочусу Батукаевдин айыгып кетти деген документи жок деп тополон кылууда. Крим төбөлү Азиз Батукаевдин мыйзамсыз түрмөдөн бошонуп кеткени боюнча айыпталып жаткандардын бири мурунку президент Алмазбек Атамбаевдин жактоочусу Замир Жошев. Батукаевдин иши боюнча документтерде анын айыгып кеткени тууралуу маалымат жок деп чыкты. Анын айтымында Батукаевдин ден соолугун текшерүү керек, бирок андай болбой калыптыр. Бул тууралуу ал бүгүн 24 KG маалымат агенттигине билдирди. Азиз Батукаевдин бүгүнкү күндөгү анализдерин алып, анын азыркы ден соолугун акыбалын текшерүү керек болчу. Мындан сырткары кылмыштын объектиси катары аны да суракка алыш керек. Тагыраагы анын түрмөдөн бошонушун жана өлкөдөн чыгып кетишин эмне менен байланыштыраарын өзүнөн сурап такташ керек болчу. Бир дагы тергөө органы мындай жасаган эмес. Материалда Батукаевдин айыгып кеткени тууралуу далил жок. Тергөө болгону Азиз Батукаев азыркыга чейин жашап жатабы, демек анын ден соолугу жакшы деген гана жүйөнү бетке карманууда, дейт Замир Жошев аталган агенттикке. Күлкү келээрлик бекен? Эми Атамбаевдин жактоочулары Батукаевдин азыркы учурдагы анализдерин алып, анын азыркы ден соолугу кандай экенин текшерүү өтүнүчүн сотко келтиришет экен. Келдибеков элден чыгып жулкунуп атып бирди көрөбү? Керек болсо Ахматбек Келдибековду уулунун өкүл атасы Раим Матраимов да сыйлабайт, жолукпайт. Сүйлөсө да даалысын салып мамиле кылат. Анан бул шумпай Раимга кошомат кылып, ал аз келгенси президент Жээнбековду журт атасы катары мактап чыкты. Убагында Иса Өмүркуловду Алмазбек Атамбаевду ошентип айга күнгө теңеген. Жыйынтыгында баары тетрисинен кетти. Президент Жээнбеков болсо Ташиевди кабыл алганда да айткан, Келдибековду жолотпогула деп. Себеби Ахмат спикер кезинде Ошко барып, сокеге жылкы сой, мен чучу казык карта жешим керек деп кыйнады беле. Бул жагы аңыз кеп катары айтылууда. Жакында эле Майдан гезитинин редактору Нургазы Анаркулов Келдибековду урдум, мен аны менен иштешпейм деп столду бир муштап ымандай сырын журналисттерге төктү. Айтор Ахматты баары эле жерип атышат. Баса убагында Азиз Турсунбаев тай сойгон, үйүнө Абдыраим Кулбаев, Улукбек Ормонов, Мелис Мырзахматов, Эскендер Гайыпкулов, Токтосун Мадияров, Мавлян Амракунов, Арслан Койчиев, Уран Ботобеков, Аслан Сартбаев жана башка сыйлуу коноктор барышып, семиз тайды жешип жамбаштай жата кетишет. Ошондо Мелис Мырзахматов какшыктай сүйлөп, Келдибековду кыйла эле мазактаган. Береги адамдар карап отурушкан. Анысы ал белгилүү журналист, түрколог Манас Осмоновдун күйгөнүндөй эле бар. Ахмат аны сыздатып кетиптир, азыр экөө бет карашпайт экен. Мына ушундай фактылар болуп атса, Келдибеков шедиреңдеп, бийликке кошамат кылып, өткөн чагын кескелдиртей кесе салып, алдыга умтула берсе болобу? Акмак, тек тур деп айта турган адам жок болуп жатабы, деп жазат Азия News.
Сауд Аравиясында ажылыкка бараткан 35 зыяратчы жол кырсыгынан каза болду. Сауд Аравиясында кичи умрага бараткан 35 зыяратчы жол кырсыгынан каза болду. Бул маалыматты жергиликтүү полицияга таянып, Arab News агенттиги жазды. Басылманын маалыматына караганда, кырсык Мекке жана Медина автожолунда болгон. Азия жана жакынкы чыгыш өлкөлөрүнөн келген зыяратчылар бараткан жүк ташуучу унаа менен сүзүшкөн. Кырсыктан улам күйүп кеткен автобустун ичинде жалпы 40 адам болгон. Жабыркагандар ооруканага жеткирилген. Сирияда канча кыргыз жараны бар экендиги айтылды. Сирия жана Иракта 500дөн ашык кыргызстандык жаран качкындар үчүн лагерь жана түрмөлөрдө жатат. Бул тууралуу УКМКнын төрагасынын орун басары Мирлан Тургунбеков жогорку кеңештин жыйынында билдирди. Анын айтымында, Сирия жана Ирактан кыргызстандыктардын балдарын кайтаруу маселеси боюнча түзүлгөн мекемелер аралык жумушчу топ Сириянын лагерлеринде болгон жарандарды идентификациялоо боюнча иштерди жүргүзүүдө. Иштер жүргүзүлүп жатат. 500дөн ашык жаран качкындар үчүн лагерь жана түрмөлөрдө жатат. Вице-премьер-министр Жеңиш Разаков баштаган жумушчу топ Сирияда болгон жарандарды идентификациялоо боюнча иштерди аткарууда. Жумуш аяктай элек, деди Тургунбеков. ФИФАнын президенти Инфантино Кыргызстанга келет. Бүткүл дүйнөлүк футбол уюмунун президенти Жанни Инфантино 2020-жылы Кыргызстанга келет. Ал кечээ Монголияда Кыргызстандын футбол федерациясынын президенти Канатбек Маматов менен жолугушуусунда Кыргызстанга келүү убадасын берген. Бул тууралуу Канатбек Маматов Маралга билдирди. Жолугушууда Кыргызстанда футболду өнүктүрүүнү ар тараптуу талкууланган. Канатбек Маматов ФИФА президентин Кыргызстанга чакырган. Биз Жанни Инфантино мырза менен жолугуштук. Жолугушуу жакшы болду. Кыргызстандын футболун өнүктүрүүнүн жолдорун талкууладык. ФИФА бул боюнча бизге кандай жардамдарды бере ала тургандыгы тууралуу баарлашуу болду. Мен Инфантино мырзаны Кыргызстанга чакырдым. Ал келерки жылдын апрель айларында келем деп убада берди, деди Канатбек Маматов. Эске сала кетсек, ФИФАнын башчысы Жанни Инфантино баштаган топ Монголиянын футбол федерациясынын 60 жылдыгына жана Улан-Батордо ФИФА уюму курган футболдук стадиондун расмий ачылышына катышты. Кыздарга асылган кызматкер. Геологиялык экономикалык изилдөөлөр мамлекеттик ишканасынын директору Жаныбек Дүйшеевке карата кылмыш иши козголду. Тартип сакчыларынын айтымында, аталган ишкананын кызматкери аларга 15 октябрда арыз менен кайрылып, анда ал жетекчи тарабынан сексуалдык ыдыкка кабылганын билдирген. Жабырлануучунун айтымында, Жаныбек Дүйшеев ага чейин да башка кесиптешине ушундай мүнөздө мамиле жасап асылган. Ал эми атка минер болсо кол алдында иштеген аялга карата жаман ою жок болгонун, болгонун тамашага салып чайга чакырганын айтууда. Мам каттоонун орун басары Туйбаева кимдерди туйлатып жатат? Бир карын майды бир кумалак ширитет дегендей, Мам каттоонун төрага орун басары Айнура Туйбаева акыркы кездери интригага белчесинен батып, кол астындагыларга кыргыйдай тие баштаптыр. Анан калса Көчүк Чукумай жагынан да адистешип кеткенин айтышууда. Айдоочулук күбөлүк берген автомектептердин директорлоруна куугунтук кылганы, ишке тоскоолдук жаратканы кандай? Унаа мамлекеттик ишканасынын директору Алымжан Козубаев системадагы коррупцияга каршы күрөшүп, коллективди тазалап, заманбап шартка жараша жаңы мекемелерди ачып атса, ага мурдун чүйрүп, артын текшертип, үстүнөн арыз жаздырууга далбастап, айтор ичине таруу айланбагандай амалдарга барып атканы айтылууда. Мам каттоодогуларга Айнура Туйбаева Баба Ягада эле жүрөккө баттыбы? Бул ментип туйлаткан өнөрүн таштабаса, өзүнүн арты чукулуп шектүү изи тизмектелбейби? Буга чейин Туйбаева кайсы жетекчилерди коррупцияга түрткөнү боюнча ачыкталабы? Өзүнүн да өтмүшү өлө кызык экен деп Азия News кезти жазды. Мелис Мырзахматовдун Кыргызстанга келери айтылууда. Учурда чет өлкөдө жашап жаткан Мелис Мырзахматов жакын арада Кыргызстанга келери айтылууда. Бул тууралуу анын тарапташтары билдирип жатышат. Ал Кыргызстанга келгенден кийин сот иштери менен алек болуп акталып чыгууга кам көрөт. Андан соң Улуттар биримдиги партиясы менен парламенттик шайлоого аттанаары күтүлүүдө. Мырзахматовдун Кадыр Баркы түштүк жергесинде бир топ эле көп экенин эске алганда, анын алдыдагы парламенттик шайлоодо шансы бар десек болот. Анын үстүнө анын келерин күткөн командасы бар экени да белгилүү. Министр Каныбек Исаков кайрадан мүдүрүлдү. Билим берүү жана илим министри Каныбек Исаков Нарындагы контейнер мектепке барганы, ал жерден пиар жасап, бүтүндөй коомчулукка ыңгайсыздык түзгөнү, аягында эркин прессага каршылык көрсөтүүгө чейин барды. Мындай шартта министр жеке пиар менен алектенбей, мамлекеттүүлүктүн пайдубалын ойлоп, алдыга карай демилгелүү иштерди башташы керек эле.
Мейманкананын жанынан 5 айлык наристе табылды. Апасы баланын атасын коркутуп коюу үчүн таштагам дейт. Ош шаарында мейманкананын жанынан 5 айлык наристе табылды. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер бөлүмүнөн кабарлашты. Маалыматка караганда 15 октябрь кечки саат 11 чамасында милицияга Элита мейманканасынын жанынан наристе табылгандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Окуя болгон жерге оперативдүү тергөө тобу барган. Алгачкы иликтөөнүн жыйынтыгында С.Р. аттуу бала 2019 жылдын май айында төрөлгөндүгү анык болгон. Наристенин апасы да табылган. Ал 1986 жылы туулган, Өзгөн районунун тургуну. Өз көрсөтмөсүндө ал баласы 1994 жылы туулган. А.К. жарандык никедеги күйөөсү экөөнүн ортосунда туулгандыгын түшүндүргөн. Аял күйөөсүн коркутуп коюу үчүн баласын мейманкананын жанына таштап, өзү 20-30 метрдей барып көз салып турган. Бул факты катталып иликтөө иштери жүрүп жаткан чагы.